бизге келген укук коргоо органдары боюнча, ошондой эле Сания Токтогажиевага келген кызматкер боюнча маалыматты окусаңыз керек. Биз ушул себептен улам үй бүлөңүзгө же сизге милиция кызматкерлери келе турган болсо кандай мамиле кылуу керектиги тууралуу айтып берүүнү чечтик. Сөз башында сизге жана сиздин үй бүлөңүздө тынчтык болуусун каалап, укук коргоо органдары менен мамилеңиз аз болуусун тилейбиз. Биринчи кеңеш, эгер сиздин үй бүлөңүзгө же сизге укук коргоо органдары келе турган болсо, эң биринчиден эмоция калтырбаңыз. Качып кетпеңиз, аларга жаман сөз айтып, жеке аброюна шек келтирбеңиз. Ошондой эле жөн гана тынч мамиле кылыңыз. Экинчиси, сизге келген кызматкерден ал эмнеге сизге келди, эмне үчүн кармап жаткандыгы тууралуу жана анын себептерин тактап сураңыз. Үчүнчүдөн, сизге ким келгенин, сизди ким кармап жаткандыгы тууралуу тактаңыз. Ал сизге өзүнүн тастыкталган документин көргөзбөйүн талап кылып жана сураңыз. Төртүнчүдөн, сизди кармап жаткан кызматкерлер сиздин укуктарыңыз тууралуу кагаз жүзүндө тааныштыруусун талап кылыңыз. Себеп дегенде бул анын милдети. Эгер кагаз жүзүндө сиздин укугуңузду тааныштырбаса, сиз аягына чейин өзүңүздүн оюңузда турсаңыз абдан маанилүү. Бешинчиден, сөз түрдө сиз туугандарыңызга же досуңузга же жубайыңызга сөз билдириңиз. Аны билдирүү үчүн жаныңызда адамдар жок боло турган болсо, сизге сөзсүз түрдө бир жолу бекер чалууну кармап жаткан кызматкерлер уюштуруп берүүсү зарыл. Бул сиздин укугуңуз, анткени мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн. Сиз мыйзамды гана талап кылыңыз. Алтынчыдан, сиз адвокатты талап кылыңыз. Сиздин жеке адвокатыңыз болсо, сөзсүз түрдө адвокатка чалып, сиз болуп жаткан маселе тууралуу түшүндүрүңүз. Эгер сиздин адвокатыңыз жок болсо, туугандарыңыз аркылуу, тааныш билиш аркылуу адвокат табууга аракет кылыңыз. Эгерде сизди бир кылмышка шектүү катары кармап жатса, анда сиздин үн катпоого, сүйлөбөөгө, унчукпай олтурууга укугуңуз бар. Бул мыйзамда так даана көрсөтүлгөн. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүз сизге соттук отурумда териштирүүдө сизге каршы иштеши толук мүмкүн. Сегизинчиден, сизге тааныш эмес, сиз билбеген жана сизге тиешеси жок буюмдарга кол тийгизбеңиз. Анткени ар кандай биз айткандай подставалар болушу толук мүмкүн. Ошого сиз тааныбаган буюмдарга колуңузду эмес, жакын жолбоңуз. Тогузунчудан, сиздин алдыңызга келип ар кандай кагаздарга кол койдурууну сурашы мүмкүн. Ал убакытта эч качан ал кагаздарды окуп чыкмайын, сиз толук кандуу түшүнбөйүн, ошол убакытта сиз түшүнбөгөн тилде боло турган болсо, кол койбоңуз. Анткени укук коргоо органдары сиз түшүнгөн тилде же болбосо сизге котормочу берүүгө тийиш. Эгерде сиздин адвокатыңыз боло турган болсо, обочолонуп эч ким жок жерде сүйлөшүңүз. Бул сиздин мыйзамда көрсөтүлгөн укугуңуз. Сиздин адвокат менен сүйлөшүп жаткандыгыңызды эч ким угууга, тартууга, жаздырууга укугу жок. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык орноп, үйүңүздөргө жана сизге себепсиз укук коргоо органдары келмесин. Укук коргоо органдары сизди кайсыл убакытта кармай алат жана кандай процесстердин негизинде кармай алары тууралуу кийинки видеодо көрүңүздөр.